Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Технология сабагы 8-класс, 1-чейрек, 8-сабак. Бүгүнкү сабактын темасы өлчөмдөрдү алуу жана коюу. Урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү сабакта өлчөмдүн тарыхы, өлчөмдөрдү алууда колдонулуучу каражаттар менен таанышабыз. Өзүбүздүн политехникалык кругозорубузду өркүндөтөбүз. Өлчөмдөр менен иштейбиз. Ошондой эле эмгекчилдикке, тазалыкка, тактыкка үйрөнөбүз. Өлчөмдөр чийме тармагында маанилүү ролго ээ. Өлчөмдөр бардык тармактар үчүн ГОСТ боюнча бирдей берилет. Өлчөмдөр буюмдун көлөмүн жана элементтерин аныктоо үчүн кызмат кылган чийүүнүн эң негизги этабы. Өлчөмдүн жалпы саны минималдуу болуп, бирок буюмдун жасалышы жана контролу үчүн ыңгайлуу. Урматтуу окуучулар, азыр биз силер менен өлчөмдөр боюнча мисалдарды карап көрөлү. Силер экрандан биринчи сүрөттү көрүп турасыңар. Биринчи сүрөт. Өлчөмдөрдү сызыктуу жана бурчтуу деп экиге бөлүшөт. Сызыктуу өлчөмдөрдү чиймеде миллиметр менен беришпейт. Ал эми бурчтуу өлчөмдөр градус, минута жана секунда болуп берилет. Өлчөмдөрдү өлчөм сандары, өлчөм сызыктары жана чыгаруучу сызыктар менен белгилешет. Биз муну экинчи сүрөттөн көрүп турабыз. Чыгаруучу жана өлчөм сызыктары ичке сызык менен берилет. Сызыктын өлчөмү багыт белгиси менен белгиленет. Биз муну 3-сүрөттөн көрүп турабыз. Өлчөмдөрдү масштабтан көз карандысыз чыныгы өлчөмдү коюшат. Бурчтуу өлчөмдөрдү кичирейтип же чоңойткондо буюмдун көрүнүшү өзгөртпөйт. Муну 4-сүрөттөн көрүп турасыңар. Өлчөмдүн көлөмүн жана буюмдун окшош жактарын көрсөтүү үчүн өлчөмдөр сөзсүз коюлат. Муну 5-сүрөттөн көрүп турасыңар. Бул жерде атайын тамгалар менен белгиленген. Мисалы, А конструктивдүү элементтин өлчөмү, Б көзөмөлдөөчү өлчөмдөр, ал эми В көлөмдүү өлчөм. Урматтуу окуучулар, эми бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлы. Биз бүгүн силер менен өлчөмдөр жөнүндө маалымат алдык, сүрөттөр менен тааныштык. Эми сабакты бышыктайбыз. Сабакты бышыктоо үчүн силер мага мен көрсөткөн 5 сүрөттөн бирөөсүн тартып мага көрсөтөсүңөр. Анда эмесе ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма. Үйдөн өлчөмдөр боюнча окуп келесиңер. Мен көрсөткөн 5 сүрөттүн каалаган бирөөнү тартып мага көрсөтөсүңөр. Өлчөмдөр боюнча маалымат булактарынан кошумча окуйсуңар. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.